bu қатынды өлтіргіле деп, саған жылмалағыла деп. Бұл 3-ші жолы шындай салышы. Көкташ айылынын айыл башчысы Разия Өсөрова 3-ші рет Кошуна өлкөнүн жарандары өмүрүнө кол салышканын айтууда. 22 январ күнү орун алган Чыр-Чатактада топтолуп турган тажик жарандары айыл башчыны сабап салышкан. Эки тарап болуп чырлашып турган топту ынтымакка чакыруу максатында барып, кошуналардын токмогунан улам ооруканага жеткирилген. Мен анда жыгылып түштүм. Анан тептилер. Теп өтүп кетип атат. Тажиктер биттasi katta ташталып турду. Anam özüm bilmeyim bir malda. Özüme kelip desem jatam. Sekin örmelip jolun çekesiye çıktım dağın. Dualdın tagimenen kaçtım. Баткен обласы биркен ооруканасынын бөлүмүнө жаткырылган. Учурдагы абалы эженин азыркы учурда текшерилип, керектүү медициналык текшерүүлөр жазылган. Азыркы учурда эмне диагнозу? Стрессовое состояние, травма деп азыр коюп атабыз. Керектүү текшерүүлөрдөн кийин дагы диагнозу такталат. Окуя 21 январ күнү кыргыз жана тажик жаранынын ортосунда пикир келишпестиктен улам чыккан. Анын эртеси 30 чакты Кошуна өлкөнүн жарандары топтолуп, андан соң кыргыз тараптан да 50ге чукул жергиликтүү тургундар чыгышып, эки тараптуу чыркычөп кеткен. Мындай жаңжалдарды Тажикстандын башка айылдарынан келген жарандар чыгарышат дейт Көкташ айылынын тургундары. Башка жактан келип атат да, о наргы паскы Чаркудан келет дагын манетте. Футбол ойнайт дагы кеч кайткандан тополоң болуп кетет да, тополоң. Шолор баштайт. Манеттегилер баш көтөрбөйт бул болсочу. Тыймана жүрөт. Şu жактан келгендер баштайт да, анан булар кошулат. Бияктагылар менен ынтымактуу жашайсыздарбы? Жакшы эле, бетте жакшы эле азыр. Магазинге кирип товар алаттар, башка кылаттар, баарын бизден алып атат товарды. Тажиктер келип алыптыр мына жерге. Топтолуп, 30-40. Келип кеткиле десек көмбөдө. Komplekt көйtü veresiңер, ketip agla. Erteң сүйлөшөбүз десек болбоду. Анан тополоң чыгып кетти да ошондон. Кет десек болбоду. Үйлөрдү ташмай урду, анан балдар кууп шака киргизди. Милициялар келди, ошону токтотуп койду. Азыркы учурда окуя болгон жерде абал тынч. Чыр-Чатактан улам эки тараптан тең турак үйлөрдүн чатырлары, автоунаалардын айнектери талкаланган. Баткен районунун бийлик өкүлдөрү менен Тажикстандын Исфара районунун өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүүдө. Материалдык чыгымдардын көлөмү тактоо иштери жүрүп жатат. Мындан сырткары Чыр-Чатакка күнөөлүүлөрдү аныктоону эки тараптын тартип сакчылары иликтеп жаткандыктарын билдиришти. Бир-эки үйдүн айнегине тийген, бир-эки машинанын лобоюна тийген, ошондой эле тигилердин дагы шипырына ошо таштар тийген. Bu материалдык чыгымдар деле өтө чоң эмес. Сүйлөшүү жолу менен өздөрү бири-биринин эмесине кайрадан ордуна коюп берүү максатында кетишти. Азыркы күндө Баткен областында жана ошондой эле Аксай айыл өкмөтүндө акыбал тынч. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырымды түссө, анын 450 чакырымы тактала элек. 2016 жылы чек ара тилкелеринде жашаган кыргыз-тажик жарандарынын ортосунда 7 Чыр-Чатак орун алган. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.